Ислам дүйнөдөгү эң чоң дин жана пайда болгондон бери бардык континенттерге тез жайылды. Адамзат тарыхы диний ишенимдерге негизделген көптөгөн чыр-чатактарды билет. Ислам да башталганда каршылыктарга жана четке кагууларга туш болгон. Чыгыш макаласында сааты келсе адам келет дейт. Тарых бою кол салууларга жана бөлүнүүгө каршылык көрсөткөн көптөгөн улуу ислам аскер башчылары болгон. Сиздин исламга болгон мамилеңизге карабастан, бардык замандардагы эң ири тактикалардын аскер башчылары мусулмандар болгонун таануу кыйын. Салам достор, ислам империялары кылымдар бою күчтүү болуп келген жана анча-мынча адамдар аларга каршы турууга батынган эмес. Бүгүнкү чыгарылышта кылымдар бою өзүн даңазалап келген ислам тарыхындагы 10 аскер башчылар менен таанышалы. Санжар Моношов YouTube каналына кирип, убакытты туура жана көңүлдүү өткөрүңүз. Толук аты жөнү Ан-Насир Салах-ад-Дин Юсуф ибн Аюб. Аны эмне үчүн Салахидин катары көбүрөөк билишерин болжолдоо кыйын эмес. Ал 3-чү кресттүү жортуулда европалык державаларга каршы мусулмандардын каршылыгын башкарып, аны ийгиликтүү жасады. Ал Египеттин жана Сириянын башкаруучусу, ошондой эле бир топ дипломатиялык талантка ээ болгон. Кийин европалык аскерлердин мизин кайтаруу үчүн чачырап кеткен мусулман жамааттарын бириктирүүгө жетишти. Христиан аскерлерин Палестинадан ийгиликтүү кууп чыккандан кийин ал ошол убакка чейинки ойго келбеген ишти жасады. Христиан армиясы чегингенден кийин калган христиан калкына толеранттуулукту жана токтоолукту көрсөттү. Анын ордунда калган башка жетекчилердин көпчүлүгү аларды жөн эле өлүм жазасына тартышмак. Өлөр алдында Саладин байлыгынын көпчүлүгүн кайрымдуулукка жумшаган. Ал чыныгы исламдык жоокерлер душмандарына жумшак жана кайрымдуу болуш керек деп окуткан. Малик Амбардын окуясы укмуштай. Бала кезинде кулчулукка сатылып, акыры Индиядагы эң ийгиликтүү аскер башчыларынын бири болуп калган. Ал өзү түпкүлүгүндө Индиядан болгон, бирок ата-энеси аны кул саткан исламчыларга сатышкан. Бойго жеткенде ал өз армиясын чогултуп, жеңишке көп жолу алып барган. Ал өзүнүн карьерасын согуштардын жана чыр-чатактардын айланасында курган. Көптөгөн жергиликтүү феодалдар жана раджалар Маликтин аскерин жалдап, душмандарын талкалашкан. Кайсы бир мезгилде Малик Индия падышалыгында премьер-министр кызматын ээлей алган. Ал Пакистан менен Индиянын көпчүлүк бөлүгүн башкарган күчтүү ислам падышалыгы болгон Могол империясы менен болгон салгылаштары менен кеңири белгилүү. Осмон I, андан кийин Осмон империясын негиздеген ислам жоокерлеринин башында турган. Империя тездик менен өсүп, узак убакыт бою жашап келген. Белгилүү болгондой, империя 6-кылымдан ашык туруп, өзүнүн өлүмүн 1 дүйнөлүк согуштан кийин гана тосуп алган. Ал көчмөн уруунун таланттуу жол башчысы болуп, өз падышалыгын түптөөнү чечкен. Осман алга жылып бараткан монгол ордосунан качкан жоокерлердин көптүгүнөн пайдаланды. Ошол эле учурда Византия империясы кыйроого учурады. Бул окуялардын тизмеги жана Осмон Iдин аскердик лидерлик таланты бир кездеги улуу империяны түзүүгө кызмат кылган. Абд-эль-Крим ушунчалык эффективдүү аскер башчы болгондуктан Че Гевара, Мао жана анын жолун жолдоону каалаган башка заманбап лидерлер үчүн илхам болгон. Анда ал ким болгон? Ал Түндүк Африка мусулмандарына таандык болуп, француз жана испан өкмөттөрүнө каршылык көрсөткөн. Африка өлкөлөрү үчүн Европанын колониалисттерине каршы күрөшүү мүмкүн болбогон учур эле. Бирок Абд-эль-Крим каршылыкты жакшы эле көрсөттү окшойт. Жок дегенде бир аз убакытка чейин ал батыш өлкөлөрү үчүн олуттуу көйгөйлөрдү жаратты. Бирок акыры ал дагы баш ийүүгө аргасыз болду. Абд-эль-Крим кармалгандан кийин Индия океанындагы кичинекей аралга сүргүнгө айдалган. Европалык башкаруучулар аны ушунча алыска чейин сүргүнгө айдашкан. Анткени алар анын эбегейсиз таасиринен коркушкан жана эль-Кримди Түндүк Африкадагы Европа бийлигине чыныгы коркунуч деп эсептешкен. Мухаммед бин Касим Түштүк жана Орто Азиядагы ислам дини жайылган мезгилде негизги аскер башчы болгон. Ал азыркы Пакистандын аймагындагы маанилүү аймактарды басып алууга жетишип, бул чыныгы эрдик болгон. Индия падышалыктары ар дайым өз жерлерин коргоо жөндөмү менен белгилүү болгон. Бирок ага Индус падышасы каршы чыккан. Падышага баш ийгендердин дээрлик бардыгы аны жек көргөн буддисттер эле. Бул анын ислам баскынчылыгына чейинки абалын солгундатты. Падышанын бир кездеги саясий өнөктөштөрүнүн көпчүлүгү мусулмандар тарапта болушкан. Мухаммед бин Касимде мындай көйгөйлөр болгон эмес.
Ал башкарган армиянын ар бир жоокери алардын Кудайы жалгыз жана чыныгы экенине чындап ишенишкен. Ошондой эле Мухаммеддин армиясында индустарга караганда өнүккөн шаймандар жана курал жарактар болгон. Ушул факторлордун бардыгы эң чоң ислам аскер башчыларынын биринин калыптанышына өбөлгө түзгөн. Мехмед жеңүүчү Константинопольду жеңип алган адам катары белгилүү. Бул шаар бүткүл Византия империясындагы эң маанилүү шаар болгон. Ошондуктан аны басып алуу бүт Европаны дүрбөлөңгө салган. Мехмед союздаштардын жардамына тоскоол болуу үчүн шаарды курчап алды. Андан кийин ал Осмон технологиясын колдонуп шаарга ири таштарды түшүрдү. Осмондуктар ар дайым курчоо куралдары жана ири катапульталар менен белгилүү болгон. Андан да таң калыштуусу ошол учурда Мехмед болгону 21 жашта эле. Султан Типу 18-кылымдын аягында Индия падышалыгынын башкаруучусу болгон. Ал ушунчалык кадыр бартуу лидер болгондуктан Наполеон өзү ага кайрылып, англичандарга каршы күрөшүү үчүн жардам сураган. Бул султандын кызыкчылыктары менен кесилишкен, анткени ал англиялык колонизаторлордун душманы болгон. Ошондой эле ал султан үчүн толук кыйроо менен аяктаган Англия-Манжур согушу учурунда британдыктарга каршы күйгүзүүчү куралды колдонгону менен белгилүү. Ал согушта курман болгон. Өлөрүнө аз калганда британиялыктарга каршы туруу үчүн мусулман өлкөлөрүнүн бириккен армиясын чогултууга аракет кылган. Анын чакырыгына эч ким жооп бербегендигине карабастан, ал исламдык аскер башчыларынын ичинен эң улуу генералдардын бири бойдон калууда. Шах Надер 1936-1947 жылдар аралыгында бийлик жүргүзгөн персиялык шахтардын бири болгон. Ал Иран тарыхындагы эң ири стратегтердин бири катары эскерилген. Надер шахты Наполеонго салыштырышат. Бир катар ийгиликтүү аскердик жүрүштөрдүн натыйжасында ал өз өлкөсүнүн чек араларын кеңейтип, жакынкы чыгышты дээрлик толугу менен ээлеп алган. Ал согушка өтө эле көп акча короткондуктан анын империясы тез өскөнүнө байланыштуу экономиканы жөнгө сала албай калган. Али ибн Абу Талиб Мухаммед пайгамбардын күйөө баласы болгон. Бирок ал эң күчтүү жана эр жүрөк ислам жоокерлеринин бири катары да белгилүү. Ислам негизделгенде көптөгөн душмандарына каршы туруу үчүн аскердик күчтү талап кылган. Согушта тажрыйба топтоо үчүн исламдык жоокерлер көп учурда саякатчылардын жана соодагерлердин кербендерине кол салышкан. Али алгачкы согуш чеберчилигин ушинтип үйрөнгөн. Ошондой эле ал ошол мезгилдеги көптөгөн ири салгылаштарга катышкан. Чебердиги жана эрдиги үчүн Мухаммеддин ордун ээлей турган биринчи халифа болуп шайланган. Исламдык жоо башчылардын бир да тизмеси Мухаммед пайгамбарды биринчи ордунга коймоюнча түзүлгөн эмес. Душмандарды талкалоодо ийгилигин эске алганда ал бардык мезгилдердин эң мыкты аскер башчысы болгон. Мухаммед өзү туулуп өскөн уруу жана башка союздаштар менен согушкан. Ошол кездеги мусулмандардын саны аз болгондуктан бул кыйынга турган. Бирок ал ар дайым душмандарынан бир кадам алдыда болуп, башка араб урууларынын колдоосун ала алган. Душмандарды талкалагандан кийин аларга мисал кылып ырайымдуулук көрсөткөн.